الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сөзімді шексіз мейірімді және сенімсіз райымды болған Аллах Тааланың ісіменен баштағандан кейін бүткіл аламдың иесі болған Аллах Таалаға жана пайғамбар саллаллаху ең ақырғы пайғамбарлардың ең ақырғысы бирок Аллахтың алдында сүйікті пайғамбардың Аллахтан салам жана салаваттарын жолдап, андан кейін пайғамбарыбыздың көз қуанышы болған пайғамбардың юбилейсіне жана пайғамбарыбыздың тирүүсүндө бейиштен сүйүнчүлөнгөн пайғамбарыбыздың сахабаларына Аллахтың салам жана салаваттарын жолдогондон кейін сиздер менен дагы бир жолу эфир аркылуу буга чейинки биз өзүбүз сабак кылып өткөн эрте менен кечинде окулган зикирлердин пайдасы, зикирлердин фазилеттери жана зикир айткан адамга Аллах тарабынан берилген сооптор жөнүндө сөз кылып өткөнбүз. Мына ушул акыркы сөз кылган баяныбызда саидил истигфар, дуалардын саиди болгон зикирлердин Аллах Тааланын алдында өзүнчө бир алгачкы сабында турган өзгөчө зикир жөнүндө токтолуп, ал зикирди айткан адамдын Аллах Таала мен кала саидил истигфар, ошол саидил истигфар болгон истигфарлардын саиди болгон дуаны айтып, андан кийин ошол дуаны айткан кече эгерде көз жумса, ан адамдын Аллах Таала бейишке киргизүү жөнүндөгү улуу бир зикир жөнүндө сөз кылып өткөнбүз. Андан кийинки катарла келе турган зикирлердин пайгамбар салам эрте менен кечинде дайым калтырбастан окуп келген жана үйрөткөн зикирден кийинкиси бул алтынчысы болуп эсептелет. Аллахумма инни асбахту ушхидука ва ушхиду хамалата аршика ва малаиката ва жамиа халқик аннака анталлаху ла илаха илля анта вахдaka ла шарика лак ва анна мухаммадан абдука ва расулук деп айткан. Ушул дуаны 4 жолу кайталоо менен эрте менен кечинде окулган зикирлердин катарын толуктай турган, толтура турган зикир болуп эсептелет. Бул хадисти Анас ибн Малик радиаллаху анху сиз менен бизге риваят кылып, кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам мен кала хина юсбих, кимде ким ошол таң аттырган кезде ошол дуаны окуса дейт. Аллахумма инни асбахту ушхидука ва ушхиду хамалата аршика ва малаиката ва жамиа халқик аннака анталлаху ла илаха илля анта вахдaka ла шарика лак ва анна мухаммадан абдука ва расулук деп айткан болсо, илля гуфира лаху ма асаба фи йауми залика мин замб деди. Чындыгында кимде ким ушул зикирди айткандан кийин ошол күнү ал кандай гана бир күнөө кылган болсо, ошол күнөөлөрүн Аллах Таала кечирет дейт. Фаин қалаха хина юмси, ал эми ушул зикирди күн батканда айта турган болсо, ал ошол кечинде гуфира лаху ма асаба тилкал лейла, ошол түнү алга жеткен, ал кетирген кемчиликтердин кечирилүүсүнө себеп болот деп айткан дейт. Албетте бул жерде күнөөлөрдүн кечирилүүсү деп айткан кезде баса белгилеп айта турган нерсе бул кичине күнөөлөрдү. Себеби дегенде чоң күнөө кетирген адамдардын Аллах Тааладан тооба кылуу керектиги. Жана тооба дегенде биз буга чейинки сабактарыбызда баяндап өткөндөй, адам баласы кемчилдик кетирбей койбойт. Кемчилдик кетирген, бирок ал нерседен сөзсүз тооба кылуу, тооба кылганда дагы тообанын шарты менен аткаруу. Тооба кылганда ошол күнөөнү моюнга алуу, андан кийин ал күнөөнү өкүнүү жана Аллахтын алдында ал күнөөнү кайра кайтып барбайм деген ант менен тооба кылуу шарт экендиги, чоң күнөөлөргө тооба шарт кылынарлыгын. Ал эми бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйүнчүлөгөн, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге кабар берген хадистердеги бул күнөөлөрдүн кечирилүүсү албетте кичине күнөөлөрдүн, адам кээде билип билбестен кемчилдик кетирип бараткандагы кичине күнөөлөрдүн кечирилишине себеп боло турган зикир экендигин айтып өтүү керек. Мына ошондой эле бул хадисте ошо Анас ибн Малик разияллаху анху риваят кылган хадис бул Аллахумма инни асбахту, Аллахым мен өзүң ошо сенин жардамың менен, Аллахым сенин каалооң менен, сенин кудуретиң менен мен таң аттырдым деп айткан. Дебе дегенде ар бир адам эгерде акыл калчап, ар бир жашооңдун артыңда өткөн убакытка көз чаптырып, ар бир арабыздагы сиз менен биз жакшы көргөн, жаман көргөн адам кандай гана адам болбосун, арабыздан улам бир адам кемип бараткандыгы,
ар күн сайын алдыбыздан жаназанын өтүп бараткандыгын карап отуруп, адам баласы көз алдыңда сиз менен бизге дагы бир күн ошондой күн келерин эч качан эстен чыгарбоо керек. Мына ошондуктан ар бир аткан таңыңды, ар бир аткан көз ачканыңда Аллахка шүгүр келтирүү керек. Мына ошондуктан балким акыл калчыган адам өзүң кийген кийимиңди кечинде балким өзүң чечкенге алың келбей калышы мүмкүн. Балким өзүң чечип жаткан кийимиңди кайра өзүң кие албай калышың мүмкүн. Мына ошондуктан бул рух адам, ар бир адамдын жаны жараткан Аллахтын колунда экендигин эстен чыгарбоо керек. Ошондуктан пайгамбарыбыз бул хадисте, бул зикирде эмне дейт? Аллахумма инни асбахту дейт. Аллахым сенин жардамың менен, сенин кудретиң менен мен таң аттырдым. Ушхидука ушхида хамалата аршика ва малаиката ва жамиа халқик. Аллахым сенин өзүңдү жана ва хамалата аршик, сенин аршыңды көтөрүп турган периштелерди, ва малаикатик жана бардык жалпы периштелериңди, ва жамиа халқик жана сен бардык жараткан жаратылышыңдын бардыгына күбө кылып туруп айтам дейт. Аннака анталлах ла илаха илля ант вахдака ла шарика лак. Албетте күбөлүк берем. Эмнени дейт? Сенден башка эч бир сыйынууга татык жок, шеригиң жок, сен жападан жалгыз, сен гана жалгызсың деп айтуу дейт. Ва анна Мухаммадан абдука ва расулук. Албетте Мухаммед сенин пендең жана сенин эң акыркы элчиң деп айткан ушул зикирди айтуу менен илля гофира лаху, демек ошол күнкү адамдын кетирген кичине кемчилдик күнөөлөрүнүн кечирилишине себеп болот деп айткан дейт. Демек бул жерде айта турган нерсе, ар бир адам Аллах Таалага өзүнүн жүрөгүндөгү ыйманын икрар кыла турган, тастыктай турган сөздү баяндап атат. Ушхидука дегенде ва ажалука шахидан ала al-iqrar laka fil qalbi bit-tawhid деп айтат. Чындыгында ар бир адам жүрөгүндөгү Алланын барлыгына, бирлигине ыйман келтиргендигин, ошол тили менен аны икрар кылып, аны тастыктап аткандыгында, fa anta ala kulli shay'in shahid, албетте чындыгында Аллах өзүң сен күбөсүң. Жүрөктүн түпкүрүндөгү бардык нерсени Аллахым өзүң билип туруучусун деген маанидеги айтылган зикир дейт. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисте Аллах Тааланын кудретин, Аллах Тааланын сиз менен бизди курчап турган, сиз менен биздин көзүбүз жеткен, акылыбыз жеткен жана андан ары акылыбыз көзүбүз да жетпеген ааламдын бар экендигине ыйман келтирүүгө дагы ишарат кылып, ушхидука ва ушхида хамалата аршик деди. Чындыгында сенин аршыңды көтөрүп турган периштелерге күбөлүк кылып айтам деди. Чындыгында Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде кабар бергендей эле ва яхмилу арша раббика фавкахум яума идин самания деп айткан. Азыркы күндө дагы, азыркы учурда Аллах Тааланын аршын көтөрүп турган периштелер бар. Бирок кыямат күнү келгенде ал күндүн катуулугу, ал күндүн оорлугу, абалдын ушунчалык оорлугунан ал Аллах Тааланын аршын дагы кошумча дагы 8 периште келип курчап тургандыгы, 8 периште келип дагы аны көтөргөнгө жардам берип тургандыгы жөнүндө аятта баяндап келгендей эле ва хамалата аршик деп Аллах Тааланын аршын көтөрүп турган периштелерди күбө кылып айтам дейт. Ва малаикатик дейт. Чындыгында бардык периштелерге деп айткан. Периштелер деген кезде ва танаzzalul malaikatu var ruh, чындыгында периштелердин ичинде жалпы периштелер, анын ичинде эң жогорку деңгээлде, эң баш сабында турган периштелер Жибрейил периштелерди, ал эми андан тышкары эртели кеч окулган зикирлерге күбө боло турган, эртели кеч кечинде асырдан кийин башталган шамга чейин окулган зикирлерибизде, ал эми эрте менен фажырдан таң атканга чейинки окулган зикирлерге күбө болгон бардык периштелерге ва жамиа халқик деди. Жана бүтүн бардык жаралган жаратылышыңды күбө кылып айтам, сенден башка эч бир сыйынууга татыктуу зат жок, сен жалгызсың. Албетте Мухаммед сенин пендең жана сенин эң акыркы пайгамбарың деп күбөлүк берем деген сөз менен Аллах Тааланын күнөөлөрүн кечирет деп айткан. Бул хадистин, бул зикирдин улуулугунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистерде кабарлап баяндап өткөндөй эле, мен кала халисан ла илаха иллаллах дахалал жанна дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде чын жүрөктөн халис Аллах үчүн айта турган болсо, ал бейишке кирет деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир башка бир хадисинде мен кана ахиру каламуху ла илаха иллаллах дахалал жанна деп айткан. Эгерде Аллахтан башка эч бир сыйынууга татыктуу илах жок деп күбөлүк берем деген абалда, эң акыркы сөзү ошол абалда болуп ал дүйнөдөн өткөн болсо, ал бейишке кирет деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйүнчүлөгөндөй эле. Демек бул хадис биздин ыйманыбыздын
биздин Аллахка болгон ишенимибиздин, тавхидибиздин бекемдигин дагы бир жолу тастыктап аткан эртең менен кечинде окулган зикир болгондуктан Аллах Таала бул адамдын күнөөлөрүн кечирилет деген бир ишараны кылып жатат. Демек бул жерде бардык периштелер деп айтып аткандыгы, бардык жан жаныбар, бүт бардык Аллах жаратылган нерсенин бардыгы эртең Аллахтын алдына барганда күбөлүккө өтөрдүгүнө дагы ишарат кылып жатат. Ва ушхиду жамиа халқик деди. Бүтүн бардык Аллахым өзүң сен жараткан нерсени көрүп туруп, ортого ошолорду күбөлүк кылып туруп айтам деп айтат. Демек, адам баласы ар бир нерседе Аллахтын алдына барганда эртең күбөлүк өтө турган нерселер бар. Аллахтын алдында жандуу жана жансыз бардык нерсе Аллахтын алдында күбөлүккө өтө турган дагы бир ишаралар бар. Мына ошондуктан Аллах Таала өзү кабар бергендей эле, кала берсе бейиштен түшүрүлгөн нурлуу болгон ак таш азыркы учурдагы Кабада турган кара таштагы Аллахтын алдына барганда эртең күбөлүк өтөт, күбөлүк берет. Ошол жерге келген, таваф кылган, тооба кылган жана ошол Кабаны айланган адамдарды Аллахтын алдында күбөлүк өтүп, Аллахнын жалгыздыгын, Аллахнын барлыгына бирлигине иман келтирип, Аллахнын буйругу менен ошол жерге ажылык умра амалын аткарган барган адамдарга дагы Аллахтын алдында күбөлүк өтөт деп айткан. Демек, ар бир нерсе, жандуу жансыз нерсе дагы Аллахтын алдында күбөлүк өтөт. Ва жамиа халқик деген кезде дагы Аллахтын алдында сиз менен биздин азыр өзүбүздүн мүчөбүз, колубуз, бутубуз дагы Аллахтын алдына барганда күбөлүк берет. Мына ошондуктан Аллах Таала Ясин сүрөсүндө кабар берип өткөндөй эле, ал күн келгенде ар бир адамдын тили анын жабылат дагы, ага анын өзүнүн колдору, буттары ага каршысына күбөлүк берет деп айткан. Мына ошондуктан Аллахтын алдында дайым сиз менен биздин кылган амалдарыбыз, өзүбүздүн аза мүчөлөрүбүз, кала берсе ар бир Аллахтан жаратылган нерсеси сиз менен биздин жакшылыгыбызга, пайдабызга күбөлүк берүүгө жараткан өзү жардам берип, жакшылыгыбызга күбөлүк кылууга турган амалдарды кылганга Аллахым сиз менен бизге жардам берсин деп. Демек, бул хадисте ар бир адам баласы эртең менен кечинде кандай гана немат болбосун Аллах Таалага шүгүр кылууга, Аллах Таалага келимебизди дайым кайра-кайра кайталап, жаңылап турууну үйрөтө турган зикирлерден бири. Ал эми андан кийинки окула турган зикир болсо, Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин ау би ахадин мин халқика фаминка вахдaka ла шарика лак ва лакал хамду ва лакаш шукур деген зикирди. Бул зикирде Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин ау би ахадин мин халқик деген зикирди Абдуллах ибн ал-Ганнам ал-Баяди деген сахаба риваят кылып, ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала хина юсбиху Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин вахдaka ла шарика лак ва лакал хамду ва лакаш шукур десе, кад адда шукра яумих деп айткан. Мен кала мисла залка хина юмси кад адда шукра лейлатик деп айткан. Кимде ким ушул жогордагы зикирди айткан болсо, таң атканда айткан болсо, Аллах Таала ал адамга ушул бүгүнкү күндүн шүгүрүн ада кылды дегенден соо жазылат дейт. Ва кала мисла залка хина юмси, кимде ким эгер ушул зикирди күн баткан кезде айта турган болсо, ал ошол түндүн шүгүрүн ал ада кылды деген улуу сооп жазылат деди. Демек, бул хадистин, бул зикирдин маанисинде карай турган болсок, бул хадис зикирдин маанисинде караңыз. Аллахумма ма асбаха би мин ни'матин ау би ахадин мин халқика фаминк вахдaka ла шарика лак деген. Аллахым, мен ушул таң аттырган кезде кандай гана немат болбосун, ал сен тараптанбы, же бир сенин кайсы бир махлукаттарыңдын, сен жараткандар тарабынан мага берилип аткан бир жакшылыктар болбосун, анын бардыгы фаминк, ал сенден деп билем. Вахдaka ла шарика лак, сенин шеригиң жок, сен жалгызсың десе, валакал хамду валакаш шукур, Аллахым сага гана чексиз мактоолор болсун, ва сага гана чексиз шүкүр айтамын десе, ва адда шукур заликал яум, мына ушул күндүн шүгүрүн ада кылган адамдардын катарына кирет деп айткан. Демек, караңыздар, кандай гана немат болбосун, Аллах Таала Куранда өзү кабар бергендей эле, ла ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха деп айткан. Эгер Аллахнын берген нематтарын эсептесек, аны эсептеп бүтө албайбыз. Бирок ошого карабастан адам баласы ошол берген нематтарды Аллахтан деп билип, жана Аллахка мактоо, хамд, сана айтуу, бул Аллах ар бир мусулмандын талап кылган нерсеси. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримден эң алгачкы
сүрөнүн башталышындагы бисмиллахир-рахманир-рахимден кийин Элхамдулиллахи раббил аламин, бүткүл ааламдын падышасы болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун деп баштаган. Себеби ар бир адам Аллага мактоо айта алганда, Аллага шүгүр кылганда, Аллах Таала ал адамга жүрөгүндө ыйман уялатат. Мына ошол ыйман уялаган адам гана ал жалгыз Аллахка өзүнө ибадат кылууга, өзүнүн Аллах жалгыз ибадат кылууга Аллах гана татыктуу экендигин түшүнүп биле алат. Мына ошондуктан Аллах Таала Элхамдулиллахи раббил аламин дегенден кийин Ийяка нa'буду ва ийяка настаин деген Аллах Таалага айта турган мүмкүнчүлүк берет. Ал адам тагыраак айтканда Аллахка хамд айткан адамга Аллах Таала бекем ыйман берет. Бекем ыйман берген адам гана 5 убакыт намазын бекем тургуза алат. 5 убакыт намазды бекем тургузган адам гана Аллах Таалага чексиз хамд айтып, Аллахтын өзүнө гана сыйынам деген кайра Аллахтан жалынып жалбарып туура жолду сураганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет дейт. Андан кийин валакал хамд деди. Хамд менен шүкүрдүн айырмасына келсек, хамд бул Аллах Таала сиз менен бизге берген нематтын жеткен учурда дагы, жетпеген учурда дагы, аны эсептеп, эч качан эсептеп бүтө албашыбызды билген абалда дагы Аллах Таалага дайым Аллах Таала сиз менен бизге берип аткан жана эми бере турган нерселердин баардыгына шүгүр кыла турган жана Аллах Таалага мактоо, хамд сана айта турган нерсе болсо, ал эми шүкүр болсо, Аллах Таала сиз менен бизге берип аткан нематтарга шүгүр кылуу болуп эсептелет. Мына ошондуктан Алхамду а'аму минаш шүкүр. Чындыгында хамд сана айтуу ал шүкүр кылуудан тереңирээк мааниси, шүкүр кылуудан жогору турат деген маанидейт. Валакал хамду ва шүкүр деп үйрөттү пайгамбарыбыз. Сага биринчи мактоолор, чексиз мактоолор жана шүкүр кылам деп айткан. Шүкүр кылуу болсо, мусулман адамдын ар бир Аллах Тааланын берилген нематтыга ошол шүкүр кылуу, анын каниет кылуусуна, Аллах Таала берип аткан нерсеге шүкүр кылуу бул эң мусулман адамдын эң бир бул дүйнө акыреттеги эң ийгиликке жетише турган ийгиликтүү сыфаттардан бири. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде, өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде ла ин шакартум ла азиданнакум деп Аллах Таала өзү ант ичип туруп, Аллах Таала Кудай Таала өзү касам ичип туруп айтат. Ла ин шакартум, эгер силер шүкүр кылсаңар, ла азиданнакум, мен мындан дагы берип аткан нематтарымды силерге зияда кылып берем, арттырып берем, ашырып берем деп Аллах Таала вада кылып атат. Аллах Таала жөн гана нерсеге ант ичкен эмес. Аллах Тааланын вадасы хак. Аллах ант ичип айтып атат. Бирок Аллах Таала бир шарт коюп атат. Эгер шүкүр кыла алсаңар деп айткан. Демек, шүкүр кылуу дагы көпчүлүк адамдын кол келе бербейт. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү кабар бергендей эле, «Калилун мин ибадия шакур». Бенделердин, адамдардан аз гана бир бөлүктүү адамдар гана Аллах Таалага шүкүр кыла алат деп айткан. Демек, шүкүр кылуу бул ар бир адамга эле насип кыла турган нерсе эмес. Ошон үчүн эгер шүкүр кылсаңар деп Аллах Таала дагы шарт кылган. Демек, шүкүр кылууну дайым өзүбүзгө адат кылуу, шүкүр кылуу менен Аллах Таала өмүрүбүзгө, мал мүлкүбүзгө, тапканыңызга береке алып келе турган эң бир улуу сыфаттардан бири. Аллах Таала сиз менен бизди шүкүр кылуучулардан кылсын деп көп Аллах Тааладан тилеп кетем. Аллах Тааланын берип аткан нематтарынын баардыгын өз ичине ала турган нерсе. Демек, ал Аллах Тааланын нематы бул дүйнөдөгү жандууга, жансызга, ыймандуу, ыймансыздыгына, баардык кыбыр эткен жандын баардыгына Аллах Тааланын бул дүйнөдө нематын чектебестен берип аткандыгы бул Аллах Тааланын өзүнүн берешендигине таандык нерсе. Ошон үчүн бул жерде шүкүр кылуу дегенде дагы бир токтоло турган маселе, шүкүр кылуу 3 түрдүү болот. Шүкүр кылуунун эң биринчи аш-шукр бил калб дейт. Адам жүрөк менен шүкүр кылуу дейт. Хуа ли-i'тирафи бин-ни'амил батини ва-захирил мун'им аннаху васалат илейхи мин гайри саманин бадала. Аллах Таала ага эч бир аны сарптабастан, эч бир ага бир акча төлөбөстөн туруп, Аллах Таала тарабынан ага берилген бардык нематты, ал көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бардык нематты Аллахтан деп билүү дейт. Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах деген. Аллах Таала Куранда кандай гана немат болбосун силерге Аллах берилген, ал бардыгы Аллах Таала тарабынан деп айткан. Демек, ошол аятка тастыктап туруп, фаминка вахдека ла шарика лак, бардык Аллах Таала тарабынан берилген немат сенден деп билүү, бул ал жүрөк менен шүкүр кылуу дейт. Ва шукру бил лисан. Ал эми андан кийинкиси тил менен шүкүр кылуу дейт. Тил менен шүкүр кылуу дегенде сиз менен биз азыркы айтып аткан зикир дагы ошол тил менен зикир кылуунун бирине эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде «Ва амма би ни'мати раббика фахаддис» деп айткан. Ал эми Аллах Тааланын сага берилген нематты шүкүр кылуу максатында айт дейт. Аны мактануу максатында эмес, аны менменсинүү, текеберленүү максатында эмес. Аллах Тааланын тарыхтан, Кур'андагы жашоодо ушунча буга чейин өткөн бардык коомдон ала турган пайда
Аллах Таала кайсы бир коом, кайсы бир адам менсинген кезде, мактанган кезде ал нематты Аллах Таала батыл алып койгон. Мына ошондуктан адам мактануу менен эмес, шүгүр кылуу менен эгерде Аллах Таала берген нематтарды айта турган болсо, Аллахтын уадасы хак, ла азиданнакум, албетте аны мындан да арттырып берем деп айткан. Мына ошондуктан шүкүр менен адам баласы мактанууну эч качан алмаштырып албайлык. Ва шукру бил жаварих, ал эми шүкүрдүн үчүнчү түрү болсо, бул дене менен, мүчө менен кылына турган шүкүр дейт. Ал кандай кылына турган десе, ал ала юстаану бин ниами илля ала таатилlah. Аллах Тааласы менен бизге берип аткан нематтын бардыгын Аллахтан деп билип, Аллах Таала сыноо үчүн берип аткан нерсе деп, Аллах Тааланан байлык болобу, бийлик болобу, бул сыноо үчүн келип аткан нерсе экенин билип, ал нерсенин бардыгын ала таатилlah, Аллах Таалага баш ийүүгө, фи курбилlah, Аллах Таалага жакындата турган нерседе, Аллах Таалага такарруб деп билип, ар бир берилген нерсени Аллахтан деп жакшылык иштерди аткарууга, жараткандын ыраазылыгына жете турган амалдарды кылуу экендигин эскертет. Мына ошондуктан да Аллах Таала ва'малу аля Дауда шукра деп айткан. Демек ар бир адам Аллах Тааладан берилген нерселерге шүкүр кылуу менен гана адам даражасы көтөрүлөт. Аллах Таала берилип аткан ал жакшылык эшиктерин мындан дагы арттырып, мындан дагы Аллах Таала көптөгөн ийгиликке жетүүсүнө, тагыраак айтканда адам баласы бул жашоодогу өзүнүн жашоосундагы, өлкөбүзгө дагы алып келе турган, кошо турган салымы шүкүр кылуу менен мындан дагы көбөйтүп арттыра турган мүмкүнчүлүк бар. Аллах Таала баарыбызды шүкүр кылуучулардан кылып, Аллах Таала берген ар бир нематты жараткан өзү сүйгөн жакшылык иштерге, жакшылык ибадаттарга гана жумшай тургандардан кылсын.